Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер. Мына Ош шаарына жакын жердеги бир айылдамын. Мына өзүңүздөр көргөндөй, мына ушул үлүш жерлер да. Үлүш жерлер. Мына ушул айылдын кишилеринде эң эле аз дегенде 20, 25, 30 сотиктен жерлери бар экен. Үйүн жанында. Анан үйүнүн эле жанында, көбүнүкү үйүнүн жанында мынандай үлүш жерлери бар экен. Мына ушундай үлүш жерлерге беде, жүгөрү, же болбосо жөн эле чөп кылып коюшат экен. Анан биздин тамак аш коопсуздугубуз үчүн мына ушул жерлердин баардыгы мына бизге кете турган, продукция чыгара турган ушундай айыл чарбасын жүргүзүш керек да. Могу жерге картошка, пияз, мадыраң, помидор, баклажан, капуста баардыгы эгилиш керек эле да. Эми туура жер өздөрүнүкү. А бирок мына ушул биздин мамлекетибиз мына Өзбекстандагыдай эле саясат жүргүзүш керек. Мына ушул айыл өкмөт, айыл башчылардын баардыгын топтоп, ким жерди кандай иштетип атат, эффективдүү кандай иштетип атат. Мына жөн эле чөпкана кылып койгон. Эч нерсе жасабай атат. Токтоп тургула. Андай жерди момундай иштетиш керек деп, мына ушул жерлерден мына Кыргызстандын тамак аш коопсуздугу үчүн ушул жерден баардык бизге керектелүүчү продукциялар чыгып туруш керек. Ал үчүн саясат жүргүзүш керек. Ал үчүн дагы эле президент, дагы эле ушул УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев ушул ишти өз колуна алыш керек да. Мына эгерде кийинки жылы дагы мына ушул жер пресс, баягындай беде пресс чыгара турган жер болсо, анда ошол райондун, ошол айылдын, ошол айыл өкмөттүн башчысы жооп берет. Мына адамдарга азыр кадимкидей эле айтыш керек. Же бак кылгыла, же болбосо аны башка ошол жемишке иштеткиле. Монтип беденин кереги жок. Беденин кереги жок. Мына азыркы мына ушул жерде айылдын ичинде багып аткан малдардын бардыгы рентабелдүү. Өзүн каптабайт. Жөн эле багып жүрүшөт да. Эмени фермага байлап малды мындай эффективдүү бага турган жолдорун издеп, башка айыл чарбанын башка түрүнө өтүш керек. Анан мына ушул жерди дагы мисал кылып кетейин. Буякта бедекен 1 гектарынан 500 пресс ала турган болсо 100 000 сом киреше көрөт экен. Тиякта черешня бар экен. Ал деген 50 сотик экен. Ал киши деген бир жылда 1 миллион сом киреше көрөт экен. Мына ушундай кылып иштетиш керек. Мына ортосун дагы иштетип атат ал киши. Ортосуна дагы эмнелердин бардыгын, өзүнө керектүүнүн бардыгын, картошка, пияз бардыгын айдап атат. Анан бак кылып да иштетип атат да. Мына ушул биздин жерлердин бардыгын ошондой кылып иштетиш керек. Анан мынау тал, терек, зараң, каражыгач ушулардын бардыгын алып жок кылыш керек. Таза кылып туруп, таза кылып эле. Мына ушул жердин бардыгына, мына ушул айылдын бардык айылга, мисалы үчүн Оштон чыгып туруп 51 километрге чейин бир түрдөгү бир мөмөнү айдаш керек. Бир мөмө айдаш керек да. Мисалыга кокон келес. Дагы бир айыл болсо жалаң эле слива. Бир айыл болсо жалаң эле анар. Бирөөсү анжир, бирөөсү хурма. Бир айыл бир мөмө. Ошондой кылыш керек. Антпесе ушинтип жүрө беребиз. Мына прести убара болуп туруп малга салып бересиң, мал жейт, чычат, тезек болот, малың өспөйт. Балаң болсо Россияда жүрө берет, иштеп. Балдарың болсо эки аран болуп, турмуш бузулуп, ар кандай ситуациялар боло берет. Ошон үчүн азыртан, мисалы үчүн, ушуну мамлекет башчылары азыр колго алып туруп,
ушуну тез аранын ичинде мына ушул күзгө чейин кайра ушулардын бардыгына айтып, мына ушул бедени бузуп, бардыгын айдап, планировка кылып туруп, кийинки жылга ушул жерге дыйканчылык, багбанчылык кыла турган жолдорун караш керек. Антпесе мына жөн эле мартышкин турут деп коет да буну. Мына бересин, мал жейт, эч качан жугум жок, же сүтү жок, же эти жок, жөн эле кармап отура берет. Убаракерчилик, чоң убаракерчилик. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бардыгыңыздарды айтамын, мына ушул выгодный хозяйствого өтүш керек. Кыргызстан өтүш керек. Кыргызстандын жеп ичкени 90% импорт болуп атат. Импортто отурабыз 90%. Ана мынантип сууну коромжу кылып, бедеге коюп, бедеден чыккан чөптү болсо ошол эч нерсе жукпай турган малга берип, ал малды алып барып өзүнүн себестоимости малдын, мисалы үчүн бир күнгө чөп бересин, суу бересин, жем бересин, ал актабайт. Ал жөн эле расход болуп атат. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бардыгыңыздарды чакырамын. Эсибизге келели, болду. Мантип тантырап эле ушул ар жакта жүрө бербей, мына алтындай болгон жерибизди иштетели. Мына ушундай жерден бизде 4 миллион гектар жер бар. Ушу 4 миллион гектар жерге жалпы кыргыз эли чыгып, менет кылып, мына ушул биздин Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн жалпы кыргыз эли кыймылдаш керек. Бир гана биз эмес, жалпы элге керек нерсе бул. Туурабы? Бардыгыбыз мына ушул көйгөйдү чечишибиз керек. Мына ушул жерге беде кылып койгон да. Мына ушул жерге терден баштап нерге чейин, түбүнө чейин кокон гилас эге турган болсо, мына ушул жерден 30 фура кокон гилас чыгат. 30 фура. Мына ушул жактан баштап, мына ушул көзгө көрүнгөн жердин бардыгына эге турган болсо, 30 фура кокон гилас чыгат. Кокон гиластын орточо баасы $3 болуп атат. Элестетип көргүлө. 1 фурасы $60,000 болот. $1,800,000 ушул үйдүгө эле калат, ушул жерде эле калат. Ушул адамдар ошону пайдаланат. Ушул адамдардын неберелери, балдары ушуну жейт. Эч жакка барбайт, ушул жерде жүрүшөт, миграциянын кереги жок болуп калат. Түшүнгүлө, урматтуу туугандар. Мына карагылачы, кандай кереметтүү майы чыгып турган жер. 3-кө 5 кылып туруп кокон гиласты эккиле дагы ортосуна болсо, малды аябай семиртире турган бурчактуу чөптөр бар. Ошодон алып келип туруп сепкиле. Ошону оруп алып туруп анан токту, индүктү, өрдөктү, кой, эчки, жылкы, мал бардыгын ошо менен баксаңыздар болот. Аябай семирет. Бул бедеде эмне бар? Беде бул суук келет. Түшүнсөңөр силер, урматтуу туугандар. Мына ушул Оштун жанындагы эле айыл. Мына ушундай кылып күн көрүп атат. Ар бир үйдөн жок дегенде 2-ден 3-төн мигрант бар экен. 2-ден 3-төн мигрант бар экен. О бечараларды дагы бир алигинде эмеге бир установкага салып койгон. Сен барышың керек, 2 этаж үй салышың керек. Анан кийин мынантип аш беришиң керек. Анан кийин дагы эмне бир шерине өткөрүшүң керек, бир баягындай ага такыр керек эмес нерселерди мойнуна илип койгон. Ал деген канча 5000 километр наракта эзилип иштеп, бул жакта болсо аялы менен балдары эзилип отурат. Анан көрөктө ушул жерге жери бар экен 1 гектардан. Ушул жерге ошол 2 этаж үйдү кое туруп, ошонун ордуна кокон гилас эгип, ошону жакшы караса, бир 4-5 жылдан кийин 5 баласына жыл сайын бирден үй салып берет да. Туурабы? Мына, урматтуу туугандар, кыргыз элимин жасай турган иши багбанчылык туугандар. Бардыгыңыздарды баг отургузууга чакырамын. Ар бир кыргызстандыктын жасай турган иши баг отургузуу болуш керек. Көрүңүздөр. Ушундай жакшынакай жерлерди биз эмне кылып коебуз? Жөн эле бир чөпкана кылып алганбыз да. Эгерде башка мамлекетте, Туркияда,
Тажикстанда, Өзбекстанда ушундай жер болгондо ушул мына орулган эле жерден бир жылда жок дегенде 2 миллион киреше алып турмак да. Кызы да үйдө отурмак, идиш жууп, ошто кафеде идиш жууп саат 12-ге чейин темселебейт эле. Аялы да үйдө отурмак, баласы дагы үйдө отурмак, баардыгы эмне Куран китепти ачып, Аллага жалынып, я Аллах субханала таала берекелүү жыл бер, тынчтык бер деп отурмак да. Азыр эмне идиш аяк жууп аткан, баягы тердеп тепчип, баары жоо суу болуп, баягы бечара кыз эмне деп атат? Атасына эмне рахмат айтып атабы? Атасын жаман көрүп атат, апасын жаман көрүп атат. Бала эмне ошол жерде бетондорду көтөргөндө, ушундай оор иштерди кылганда эне сүтү өзүнө келгенде эмне? Атам. Ушу сал мындайраак бир жакшыраак ойлонуп койгон эмес экенсиз биз жөнүндө деп ол ичинде эзилип атат. Туура. Ошон үчүн урматтуу туугандар, келгиле мына ушул жерлерди жакшынакай кылып иштетели, адамдарга пайдасы тийсин. Мынантип эле чөп гана кылып алып эле ушул эч нерсе сүт бербей турган малды кармап отурганда эмне пайда? Эмнерге полный кокон гиласты эккиле, мал кыла тургандарга бергиле, жолду ошолор кылсын. Туурабы? Азыр мисалы үчүн 1 килограмм бал 500-600 сом болуп атат. Анан кийин баардыгыбызга жетип атат. Туурабы? Туура. Алла Таала береке берип койгон. А малды деле мисалы үчүн биз кылбай биякты полный кокон гилас кылып, башка бир чарбалар менен заниматься этсек деле тоет. Туурабы? Туура. Мына көрүңүздөр. Мына жерлер. Тал, терек, бака терек, мажырым тал. Булардын баардыгын алып салыш керек. Тап таза кылып, мына ушул чөлкөмгө бир сорттогу мөмө эгиш керек. Баардыгы айылдыкы бирдей болуш керек. Баардык айыл бирдей сатат, туугандар. Мына. Аман болгула. Анан туугандар, ушул видеону көрүп, подписка басып, поделиться кылып, элдерге жеткиргени жардам бериңиздер. Аман болгула.